Каждый нас мама будет садик за руку ведет, и оттуда не забудет, после сна нас заберет. Нет дороже мамочки моей, она словно солнышко из золотых лучей. Манас болып тұр, манас атқа қонып тұр. Через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав. 1-июнь балдарды коргоо күнүн Москвадагы мигранттардын балдары өзгөчө белгилешти. Адаттагыдан айырмаланып, бул майрам Кыргыздын улуттук оюндары менен коштолду. Мындай оюндар аркылуу Кыргыздын үрп-адатын, каада салттарын, баалуулуктарын келечек муунга жеткирүүгө болот дешет уюштуруучулар. Ордо биздин Кыргыздын улуттук бул мындай сыймыктана турган оюну. Биздин байыркы ата-бабаларыбыз хандар ушул оюндоп келген. Бул мындай оюн дүйнө жүзүндө эч бир элде жок. Ошон үчүн биз бул оюнду өнүктүрүш үчүн жаштардан баштадык. Ар кандай муну биз бүткүл дүйнөлүк ЮНЕСКОнун немеси алып чыгып дүйнөлүк аренага чыгышы керек. Гулиза айым 7 жылдан бери Москвада эмгектенет. Майрамга уулун алып келген. Жалаң кыргыздардан турган чоң масштабтагы саамалыкка алгачкы ирет катышууда. Майрам абдан жакшы өтүп атат. Бүгүн ушу балдардын майрамына балам алып келдим бул жерге ойноткону. Биринчи жолу келип атабыз мындай майрамга. Балама жагып атат, ойноп жүрөт. Дорогие дети, с праздником вас! Майрамдык иш-чарага 500гө жакын бала келген. Алардын бактылуу экенин жүздөрүнөн байкоого болот. Мындай кубаныч тартуулап жатканы үчүн ата-энелер уюштуруучуларга ыраазы. Бүгүнкү мареке Бурулча Төрөбекова баш болгон, Творим добро коомунун жетекчиси баш болгон, жалпы диаспора, кыргыз диаспорасы спонсор болгон. Азыр мына жетекчилер 7 областын мигранттын балдарынын башын бириктирип чогултуп отурабыз да. Ушул уюштуруучуларга өзүнчө бир өзгөчө ата-энелердин атынан дагы ыраазычылык айтып кетмекмин. Балдарыбызды алып келип, ойнотуп кетип жатабыз азыр. Балдарыбыз аябай жагып атат, аябай сүйүнүп, Кыргызстандын балдардын бири-бирин көрүп, мындай чогулган өзү бир жылда бир эле чогулсак керек, 1-июнда эле. Рахмат, ушундай активист жарандарыбыз көбөйсүн ушул. Жакшы манайлар, Аллага шүгүр. Творим добро коомдук уюму Москвада балдар үчүн быйыл 10-нчы ирет майрам өткөрүүдө. Быйыл кыргыз диаспорасы менен биргеликте уюштурушкан. Москвада негизи 9 жылдан бери биздин организация өткөзүп келген. Быйыл 1-июнь балдардын майрамы улуу Орозо Рамазан айына туура келип калды. Ушул Орозо айына жалпы коомчулдук менен, элчиликтин колдоосу менен чогуу өткөзөлү деп сунуш таштадым эле. Ошо сунушубуз кабыл болуп, бардык коомчулдуктар менен биргеликте өткөзүп атабыз. Меня зовут Пончик. Привезла вам игрушек вагончик. Буду вас я веселить и подарочки дарить. Майрамдын көркүн аниматор Пончик ачты. Кичинекейлер менен бала тилинде сүйлөшкөн аниматор элдин маанайын дагы да көтөрдү. Би ырдан соң балдарга тамак аш, суусундуктар берилди. Эртең балдарга муну апарам, аны апарам дегенде ушунчалык соор жазылат да. Мына бүгүн балдар корсок түшүп келгендер, каташ жасап келгендер өтө чоң соокко ээ болушту. Өтө чоң соокко. Деген кыргыз коомчулугунун диаспоранын коомдун элчилик баарыбызды алып келди эле 400. Мен эле бир эле өзүм 5 балам менен келдим. Азыр дагы жөнөттүк, барып дегенчи. Сортуп турам азыр дагы. Аябай көп чоң келди. Аябай
Бүгүн мына балдардын майрамы болуп, диаспоралардын ортосунда эң чоң уюштуруу менен балдарга тамак аш уюштуруп берип атышат. Бул бүгүнкү тамак аш жасап жана бөлүштүрүү комнатасы. Мына салаттарды даярдап, аштарды бөлүштүрүп даярдап атышат. Бүгүнкү жалпы эле коом диаспораларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Москва жана Москва областындагы балдар үчүн аябай чоң майрам уюштуруп жатат. Мына элчилик дагы келип кетти, өздөрүнүн каалоо тилектерин айтты. Аябай столдорду, ширинчиликтерди коюлуп, ошондой эле жакшы фруктуларды коюлуп, ошол иштерди коюлуп атат. Рахмат эжеке. Эжеке, сиз айтып берсеңиз, мына турган салаттарды, мөмө жемиштерди бүт сиз даярдапсыз да? Той тарелка, жаш балдарга ылайыкташтырып, майдалабай ушу алганга жейин удобно кылып кестик. Бурисамна плов. Ушу бул 70-80 коомду бириктирген координационный советтин ошо кирген мүчөлөрдүн, спонсорлордун жардамы менен өтөт негизи. Ошол бүт спонсорлорго жардам бергендерге, уюштуруучуларга баарына рахмат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Буюрса 500 балага чукул, 500 чукул бала уже по список боюнча. Буюрса бүт баарына жеткизебиз, ойдогудай. Вы наше солнце, вы наше небо, вы наше будущее. Будьте здоровы. Россия Федерациясындагы Кыргызстандын элчисинин атынан Гүлбарчын Байымбетова майрам ээлерин куттуктап, аларга бал муздак таратты. Айтып кетчү нерсе, могу жерде бүгүнкү күнү ордо оюнунун көрсөтүлүп атышы балдарга. Мен өзүм оюмча бул жакшы бир жөрөлгө, самалык, анткени биздин балдар көп жылдардан бери бул жерде окуп иштеп атышат. Анан айрымдары улуттук каада салт, улуттук оюндарды унутуп атышат да. Ошондон бүгүнкү күнү мен байкап отурсам, айрымдары даже чүкө кармаганды деле билишпейт экен, бирок ошол баары унутпаганга ушундай бир түрткү болуп атат да. Бир өзүнчө бир өзгөчөлүк деп айтсак болот. Анан ушуну уюштурган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө Творим добро деген коомдук уюмга терең ыраазычылык билдирип кетем. Соңунда конкурска катышкандарга уюштуруучулар тарабынан медал, грамоталар тапшырылды. Ошондой эле мындай иш-чара кийинки жылы да өткөрүлөрүн Творим добро коомдук уюмунун өкүлдөрү баса белгилешти. 9 жыл 10 жылга жакындап калды бул иш-чара. Жыл сайын бул өткөзүлөт 1-июнь күндөрү. Мунун маанисин, маңызын баарыңар көрүп турасыңар. Бул бөөктөргө отурган жаш балдарга арналган. Биздин келечегибиз жаштар дейбиз. Бул жумуш башталганда 10-15 бала чогулушу мүмкүн эле. Мына жылдан жылга ошо балдардын, эне аталардын саны өсүп, кеңейип, азыр анча-мынча залга батпай калды. Өзүңөр көрүп турсаңар, мындай кенен ачык асманда мына бул Дед Мороз паркында өтүп атат эртең менен бери. Эртең менен иш-чаралардын баары, балдардын баары маянай жакшы, кубанычта. Мен ойлойм, бул балдар эсине кирип калган балдардын эсинен кеткис күндөрдүн бири болуп калат. Эми бул жерде мындай ишти ким алып барыш керек, кантип алып барыш керек? Бу жерде албетте бурулчанын кылган иши, мээнети, эмгеги өтө зор. Бул жерде эмне дегеним келет? Бурулча мисалы үчүн ушунча балдарга, өз балдарына болгондой мамиледе мээримин төгүп, сүйүүсүн берип, арнап, ошондой оор жүктү мойнуна алып, ушунча элди, ушунча балдарын чогултуп, мындай иш-чара мына бүгүн өзүңөр көрүп отурсуңар, элчилик 400 мороженовкасы жетпей калыптыр. Мына 500дөй балдарды чогултуп, алардын курсагын тойгозуп, ушундай бир жакшынакай салтанат куруп берүү, бул өзү зор иш да.